ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кыйын долбоору өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Габаритов маалымат агенттиги кыйын долбоорунун алкагында 17-чи тренингди өткөрүп жатат. Бул ирет биз Ысык Көл облусундабыз. Бул жерде биз Нарын облусунан жана Ысык Көл облусунан келген айымдарды чогултуп жатабыз. Чогулткан себебибиз ушул коммуникация тууралуу тренинг өткөрүү, медиа менен кандай иштеш керек, жана ошондой эле өзүнүн үнүн кандай тыңыраак жеткирүү максатында биз ушундай жакшы окутууларды окутуп келебиз. Окутуудан кийин биз ушундай аянтча уюштурганбыз. Бул уникалдуу долбоор десек болот. Бул жерде ошо окуудан кийин өзүнүн практикалык жактан болгон маселесин элге жеткирүү максатында ушундай биз аянтчаны көптөн бери уюштуруп келебиз. Бул ирет бизге ушу мен айткандай эле Ат башы айыл аймагынан жергиликтүү кеңештин депутаты келип отурат, Назира Жаныгулова. Динара Урбаева, Ысык Көл айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты, аялдар кеңешинин төрайымы, жана ошондой эле Гулиза Мокешева, Оргочур айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, Ысык Көл облусунан келип турат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер деп айтмакчымын. Кыйын долбоору силерди кубаттайт. Чын эле биз силерге ушундай аянтча түзүп берип жатабыз. Анткени мен бүгүн угуп калдым. Мен ушу кыйын долбооруна өзүмдүн көйгөйүмдү айтканы келдим дегенде мен аябай кубандым. Ошол айымдардын бири, ушу Назира эжекебиз, сиз айтып атасыз, мага бир ушул тема аябай азыр актуалдуу болуп атат, ушуну көтөрсөк кандай болот деп. Бул эмне тема десеңиздер, жана энин ордуна кыргыз алфавиттин өзгөртүү демилгеси тууралуу. Азыркы убакта ооба өзгөртүү демилгеси бул мамлекеттен чыккан жок, бул демилге ушул илимий тарабынан чыгып атат. Бирок талкуу дагы эле уланууда. Анткени талкуулап атабыз, чын эле керекпи алфавитти өзгөрткөнү же кереги жокпу деп. Элитте, Ат башыда, Көлдө бул жөнүндө эмне ойлоп атат, бул тууралуу биз бүгүн билебиз да. Назира эжеке, сиз эмне үчүн бул тема сизди ушундай өзүнө кайтарып алды? Эмне үчүн сиз ушул темага маани берип калдыңыз? Эмне үчүн ушул тема сизге маанилүү болуп атат азыркы убакта? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жолугушуубуз жөндөн жөн эмес болсо керек. Бул жолугушууда биз өзүбүздүн элетте болуп аткан көйгөйлөрдү айтуу үчүн келгенбиз. Мени ушул тема абдан кызыктырат. Атол катары, эне катары ушул кыргызстандык үчүн бул тамгасы өзгөрүшүнө мен чынында каршымын. Мен өзүмдүн позициямды билдиргенге укугум бар. Бул эгемендүүлүктүн, элдин, эне деген сөз, эркиндик, бул ата бабадан калган кыргыздын нукура сөздөрү. Биз ушул сөздөрү менен эне деген сөз менен эгемендүүлүк, эрктүүлүк, бул кыргыз эли эрктүү келгенбиз, эркибизди биринчи коебуз. Ошол себептен мен тамгасы алмашканына каршымын. Өзүмдүн каршылык пикиримди айта алам. Эмне үчүн каршысыз? Ушуну айтып кетсеңиз. Себеби эмнеге башкага каршы эмес? Именно ушу тамга. Бул жерде тамгадан тышкары дагы башка тамгалар да өзгөртүш керек деген да сунуш келип атат да. Бул мен жеке оюм. Тамгасы бизге эрктүүлүктүн, мисалы биздин ата бабабыздан келген, Манас атабызда эпос. Эпос дегенибиз эпос болсо кандай болот? Энени биз эне деп айтып калабызбы? Бизге кыргыздарга бир өнөрөөк учурап атат да. Эми элдер менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк иш алып баргандыктан өкүл катары мен дагы көп адамдардын наразылык пикирлерин уктум, окудум, комментарийлерде деле бар. Анан жалпы эле коомчулук көбү каршы болуп атат. Себеби бул тамгалар алмашканда болгон иш кагаздары, болгон жумуштун баары татаалдашат. Биз башка өлкөнү туурабастан өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, өзүбүздүн эрктүүлүгүбүздү билдирип, ушу тамгаларды ошол алфавит менен буга чейин кандай жашап келсек, ошол боюнча калтырууну сунуштайт элем да. Жарандык. Динара айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Кишиге кошумча кылып, мен ушул бизде ушу тамгасына азыркы биздин коомдогу
бардык карылар, жаштар, мектеп окуучулары, илимий бардык жагынан калыптанып калганбыз. Анткени себеби эгерде биз буга чейин эни колдонуп жүрсөк, анда бизге өөн учурабайт эле. Биз азыр эне тамгасы бизге өзгөрүп кетиш, бул кандай десем, бизге аябай бир чоң мындай көйгөй болуп атат да. Көйгөй деген себеби биз балдарыбызды кайра мындай эне деп айт деген мен үчүн мисалы кыйынчылык, оор деп деле айта алам. Анткени бизде ушул тамгасы алмуздактан деп айта албайм. Ага чейинки доордо кандай болгонун билбейм, бирок ушул биздин калыптанып калган коомубузда тамгасы колдонуп келатат. Ушул тамгасынын ушул жер биздин кыргыздын 36 тамгасы бар. Анан ошол тамгалардын арасында калышына мен мындай каршысыз? Жок, сунуштайм. Ушул кала берсин эле, мен ушул тамгасы ушул 36 тамганын катарынан чыкпашына. Ошондон 36 тамга боло берсин, башка эчтеке өзгөрбөсүн деп. Сиздин оюңуз кандай? Мен бул азыр коомубуздагы болуп жаткан учурдагы орчундуу талкууга мен дагы өзүмдүн оюмду кошуп кетсем, мен дагы адам катарында четте карап тургум келген жок. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында иштеп, биз жалаң иш кагаздары менен иштегендиктен бул талкуу мени дагы чоң ойго салды десем да болот. Анткени мисалы үчүн ушул тамгасы бизде азыр талкууда айтып атат, ушул сунушту киргизген ким? Сыртбай Мусаев академик агабыз. Бул чет тилден келген сөздөр ошо ачык эси менен тамгасы менен жазылыш керек. Ал эми өзүбүздүн төл сөзүбүз болсо тамгасы менен башталыш керек деп атат да. Эгер андай болуп алмаштырыла турган болсок, андан сырткары 8 тамганы дагы өзгөртө турган болсок, биз деген ушул 86 жылдан бери эле кирилл алфавити менен тамгалар менен колдонуп келе жатканбыз да 36 тамганы. Мен оюмда эгерде ушул тамгаларды жогорудагы айтылып аткан 8 тамганы өзгөртүп ала турган болсок, 28 тамгага өтө турган болсок, анда мен ойлоп атам, жекече оюмда ошол жанагы биз эгемендүүлүк болгон мезгилде, Кыргызстан өз алдынча көз карандысыз болгон мезгилде бизге кыргыздарга ошол 28 эле тамга жетет деп ошол мезгилде алфавитти өзгөртсөк, анда калыптанып калмакпыз да башынан деп ойлойм. Анан учурда ушул талкууга мен дагы мындай жеке өзүм адам катары каршылыгымды билгизем. Анткени иш кагаздарын жазуудо дагы бизге дагы оорчулук келип калат да, эгер ушул долбоор кабыл алына турган болсо. Мисалы үчүн, эмгек китепчесин мисалы үчүн биз жазабыз. Эсенбеков Эламан десек, анын баарын кайра өзгөртүп чыгышыбыз керек болуп калат. Анын эмгек китепчеси эмес, анын аттестатын, күбөлүгүн, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн баарын өзгөртүүгө туура келип жатпайбы? Анан бул менин оюмча азыркы учурда жеке эле адамдардын сунушу, долбоору болуп атат окшойт. Муну менин оюмча мамлекет кандай колдойт, эми учурда алдыда убакыт көрсөтөт деген ойдомун да. Демилгечилердин концепциясына ылайык алар айтып атышат, ушул кыргыз тилин үндөштүк мыйзамына биз кайтаралы деп атат да. Мында бир эле гана эмес, башка да тамгалар болуп атпайбы? Мисалы жанагы бизде тамгасы. Тамгасын мисалы үндөштүк кылып тур деп жазсак деле болот. Бирок биз ошол тамгасына калыпташып калганбыз. Ушул мен жана билдирип кеттим эле. Ушул биз колдонуп жүргөн кыргыздын 36 тамгасы деген, мисалы Касым Тыныстанов, Чыңгыз Айтматовдор колдонгон да ушул тамгалардычы. Ошол боюнча эле калып кетүүсүнө мен мындай макулмун да. Анткени азыр эми бизде мамлекетибиз жаңыдан мындай калыптанып келатат. 30 жылдан кийинки ушу жылдары калыптанып келатканда биздин мамлекетибизге мындай оорчулук жаралып калат деген оюмду билдиргим келет да. Андан башка деле мындай орчундуу маселелер көп да бизде. Сиз эмне деп ойлойсуз? Анткени концепцияда чын эле биз андай жок болуп атпайбы, андай үндөр? Бул коллегамдын оюна мен да кошулам. Бул тамгаларды алмаштыруу эмес, башка бир
чоң бир проекттер менен, чоң жумуштар менен алек болушса жакшы болмок. Тамгалар ошо боюнча калышы керек. Алфавит ошо боюнча калышы керек деп ойлойм. Эгемендүүлүк, эрктүүлүк, элибиз, энелер, эл журт, эр жигит, эпос, баардык нерсе өзүнүн орунду менен болгон туура болот деп ойлойм. Силер көнүп калгандан улам ушундай сүйлөй элесиңерби? Силер көнүп калдыңар да ушундай аталыш болуш керек деп. Анткени силер мындай башка алфавитти көргөн эмессиңер. Бирок Кыргызстанда, кыргыздын өзүнүн тарыхында башка алфавиттер да бар болчу да. Ооба. Сиз Менин оюмча, бул биздин кыргыз тилибиз анысы деле өзүбүздүн кыргыздар киргиз болуп баратат, абрусияши болуп баратышат. Көбүнчөсү эле кыргызча сүйлөбөй, орусча же англисче сүйлөшөт. Анан бизде кыргыз катары өзүмдүн жарандык позициям, кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Кыргыз тили ата бабадан калган, бул өзүбүздүн мурас кылып балдарыбызга, урпактарыбызга таштап кетчү нерсе. Муну кыскартмак турбай, ошо өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм да. А ушул жерде дагы бир суроо болуп атат да, сиз айтып кетиңиз. Мен да ошо кошумчалагым келип кетти да. Кыргыз тили чындыгында эле биз азыр тилибизди азайтпастан сөзүбүздү, сөз байлыгыбызды тескерисинче көбөйтүшүбүз керек болуп атпайбы? Мисалы үчүн ээр токум деп жазыла турган болсо, аны ер токум деген туура болобу? Биз ээр деген сөз деген нерсени жоготуп коюп атпайбызбы сөздүчү? Анан кыргыздын сөзүн тескерисинче кайра көбөйтүшүбүз керек го деп ойлойм да. Айтып кетсеңиздер, ушул сиз айтып атпайсызбы, бизде болгон эмес, русификация болуп атат депчи, орус мындай биздин кыргыздар киргизи болуп атат депчи. А бирок ушул демилге мындай тескерисинче кайталы деп атпайбы ушу кыргыз тилинин өзүнүн алфавитине, тескерисинче ушул латиницага өтүүчү бир кадам болуп атат да. Бул такыр эле мындай азыр эле өтүп кетпестен кандайдыр бир убакытта биз ушу өзүбүздүн түп тамырыбызды караганда бул тескерисинче ушул сиз айтып аткан нерсеге каршы болуп атпайбы? Ошол киргиз болуп кетпеш үчүн биз өзүбүздүн түп тамырыбызга кайталы деген ушундай бир демилгечилердин ою бар да. Мен бул демилгечилерге толук кошула албайм. Себеби дегенде бул жерде кандай десем, бир башкача бир идеология күмөн санатат. Мен ойлойм, бул туура эмес деп. Кайсы идеология? Эми кандай деп айтсак болот? Бул Кыргызстандын тилин өнүктүрбөй эле башка бир жакты туурап, же болбосо коңшу республикаларды туурап, аларды туурап өтүү бул Кыргызстанга чоң бир коркунуч алып келет, тилди сындырганга жол ачып берет деген менин жеке оюм. Мен деле ушул жерде кошулат элем. Эгерде бизди ошол ата бабаларыбыздан бери ошол латын тилинде окутуп, азыркы заманга чейин латын тилинде окутуп келсе, биз ошого деле калыптанып калмакпыз. Анткени мен ушу каршы болуп аткан себеби ушул тилге биз калыптанып калганыбыздын себебинен мен ушул ээ тамгасын алып салганга мындай пикиримди билдирип атам да. Анткени бизде мурда эне сай деп эле айтылып келген да. Анан кийин эле бул эне сай билесиздер, манас ошол жерде туулуп, ошол жерден чоңоюп өсүп, 12 жашында биздин бул түп каркыра менен келген да Кыргызстанга. Анан ошондо эне сайдаң деп айтылып атпайбы Манаста. Анан кийин эле бул Россиянын территориясына өтүп кеткенден кийин анан эне сай болуп калган. Мен ушуну дагы ушул эне сай деген орустун тили, жазуусу ушул бизге мындай бир аз таасир берип атабы деп ойлойм да. Мейли бул албетте силердин оюңуздар, бирок хронологияны карап көрсөк, 1928 жылга чейин биздин кыргыздар ошо арабтын графикасын кыргыз тилге адаптация кылып туруп, ошентип өзүнүн мындай жашоосуна алып келип ошентип иштетип келген да, ошо арабтын графикасын. Анан карап турсак, ушул 1928 жылдын кийинки, анан ошо 1940 жылдарда Совет Союзунда биз ошо кириллицага ошондо өттүк да. Ага чейин кириллица жок болчу. Кириллицага ошондо өттүк да. Демек мурда
биздин ата бабаларыбыз башка тилде түрк тилдүү ушу алфавитти өздөрүнө өздөштүрүп ошону алып келип ошол менен пайдаланып жүргөн. Анан биз азыр ошол Советтик Союзунан келген алфавитке биз ошо жан тартып атабыз да. Бул жерде мисалы Биз көнүп калган үчүн жан тартып атабыз. Эгерде мындай карап көрсөк, эгерде өзгөртсөк, ошол кичине өзгөртүүгө жол берсек, анда кандай болот? Мен айтып кетпедимби жогоруда? Эгерде бизди ошол бул тамга келгенге чейин ошол латын тилинде же араб тилинде окутса, биз ошого калыптанып кетмекпиз. Анткени бизде мындай болуп атпайбы? Биз ушуга калыптанып калып, бул тамгалар бизге мындай кандай десем, аябай жакын болуп калганда, биз буларды мындай, бул тамгаларды биз кыя албай жатабыз. Анткени биздин эпосторубуз, повесттерибиз, мен деген Чыңгыз Айтматовдун, мен деген Касым Тыныстановдун ушул тамгалар менен жазылып атпайбы баардык нерселеричи? Ооба. Анысы да бар да, анан ошол эле кезде Кыргызстанда бүт өзгөрүп атпайбы? Бүт өзгөрүп кетет. Конституциядан баштап, мыйзамдарыбыздан баштап, биздин ошол желегибизге чейин бүт өзгөрдү да. Эмне үчүн алфавит өзгөрбөш керек? Сиздин ал оюңуз дагы туура. Чындыгында эле азыркы ааламдаштуу, глобалдаштуу, санариптештирүү заманында бир чети биз дагы өзгөрүүгө дуушар болсок деле туура болот. Мисалы үчүн эгер ошол жанагы 8 тамганы эле алып эле калган ошол кирилл тамгасы менен калбастан, андай болсо башынан аягына чейин алфавитти сиз айткандай латын тамгасына өтүшүбүз керек болот да. Эгер ошондой өтсөк, анда жакшы. Туурабы? Анда кичине деген көнгөнгө татаалыраак болуп калат деп, балким ушул бир 8 тамгадан баштаса керек, кандай деп ойлойсуздар? Ооба, балким болушу мүмкүн. Анткени бир эле учурда ошол 36 тамганы тең жанакы неме менен өзгөртүп салыш, бул биздин биринчиден коом үчүн, өкмөт үчүн, анан баягы илим билимибизде мындай чоң кыйынчылык жаратып коет да. Мен ошондой деп ойлойм. Мен айтат элем, бул өзгөрбөгөн нерсе калган жок. Көп нерсе өзгөрүп атат. Ааламдашуу болуп атат, бул жерде өзгөрүү болуп атат. Эми жок дегенде ошо эне тилибизди жайына коюшсабы деп ойлогом да. Ошондой мен ачык ойм. Айтып кетсеңиздер. Каныбызга сиңип калган эне тилибизди. Ошондо эне тилибиз деп айтпайлы, биздин өзүбүздүн бул баардыгыбыздын тилибиз да, бул кыргызстандыктардын да тили болушу керек да. Ошондо айтып кетсеңиздер, ошол кыргыз тилди өнүктүрүүгө эмне жетишпей атат? Биз деген, сиз айтып атпайсызбы, азыр киргиз болуп кетти деп, кыргыздар деген өзүнүн тилин билбейт деп, анан башка улуттар деле биздин тилди деген умтулбайт, ошол биздин тилди билгенге, көбүнчөсү деген ошол орусча, өзгөчө ушу көл жакта көп орусчалашкан айылдар да бар. Караколдо деле көбүнчөсү ошол орусча сүйлөшөт. Бишкекти мындай эле коелайык да, баары эле орусча сүйлөшөт да. Эмне жетишпейт? Эмне үчүн ошол мейли ошо 1940-жылдан бери кириллица кириптир, кыргызча алфавитке деген ушул үй-үйлөр кириптир, 36 тамга болуптур. Ошондон бери кыргыз тилибизди биз мындай пайдаланып келебиз. Бирок ушул убакытка чейин кыргыз тилибизге болгон сый урматы жок. Өзүбүздүн эле жарандардан. Бүгүндүн актуалдуу темасы болду. Бул эң сонун суроо болду. Себеби дегенде бул кыргызстандыктар башка чет өлкөлөргө барабы, Россияга барабы, кайсы жерде эмгектенсе, ошолордун тили менен сүйлөйт, ошолордун каада салты менен жүрөт. Эмнегедир биздин Кыргызстанга келген жарандар кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүшпөйт, билсе дагы сүйлөшпөйт. Эмнегедир биздин кыргыз тилди кандай десек сыйлашпайбы же биздин кыргыз тили оорбу? Аны эле айтайын десек, өзүбүздүн эле кыргыз балдар өзүнүн оюн кыргызча таза жеткире албайт. Сөзсүз түрдө бир орус тилдерди кошот, орус сөздөрдү кошот. Мен ойлойм, кыргыз мектептерди көбөйтсөк, бала бакчаларды кыргызча кылсак, курстар ачылып атпайбы, англис тили, орус тили деп, ошол курстарды биз кыргыз тилде баштасак, мен ойлойм, келечектеги муунубузга биз жакшы бир өбүлгө түсүп, келечегин
түсүп берет элек деп эне катары айта алам. Силер кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн кыргыз тилге болгон ушул биздин өзүбүздүн өзүбүздөн чыгып атат да, биз өзүбүз кыргыз тилде жакшы. Өзүм тууралуу айтсам, биз анткени үйдө кыргыздар эле жашайбыз да. Биздин семья кыргыз, үй бүлөбүз кыргыз. Мына көрдүңүзбү ушундай орус тилде сөздөрүн кошуп сүйлөгөндүктөн бизде мындай так кыргызча сүйлөө жок болуп баратат. Мен өзүм мына караколдук болом. Биздин көчөдө биз ушу Караколдун өйдө жагында турабыз. Ошо эң башынан 70-жылда ата энебиз ошол жерден жер тиликке алып, ошол жерде үй салып, ошо жашап турукташып калган. Ошондо биздин көчөдө биз жалгыз кыргыз болчубуз. Биз жалгыз кыргыз жашачу. Калгандын баары орустар болчу. Караколдун ылдый жагы деген өзбек жана башка тилдүү жарандар жашачу. Биз өйдө жакта жашачубуз. Ошол жерде биз жалгыз кыргыздар болчубуз да. Анан сиз айтып атпайсызбы, кыргыздар үйүндө орусча сүйлөтөт. Жок, кыргыздар биз үйдө жалаң кыргызча сүйлөшчүбүз. Анан мен орус тилдүү мектепке бардым. Анткени ушундай болуп калды. Бизде ошо орус тил мектептер аябай көп болгон учурда ошо орус тилдүү мектепке барып, орус тилдүү мектепти бүттүм, орус тилдүү университетти бүттүм, орус тилдүү редакцияда иштедим канча жылдан бери. Анан ушул орус тилдүү эле журналист болчумун. Бир убакытка чейин. Ал убакытта ар бир адамга келет экен аң сезим. Ошол убакытта аң сезим келди да, сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң дегенде, анан сүйлөп баштадым. Анан мага эмне жардам берди? Ошол үйдө биз кыргызча сүйлөгөн. Мага жардам берди. Мага эч ким отуруп алып туруп деген сен кыргызча могу китептерди оку деп берген эмес. Мага ошо биз үйдө так ата энем, үй бүлөдөгү баары кыргызча сүйлөгөндүктөн улам, мен ошо орус тилдүү журналист, жалаң орусча сүйлөгөн журналист, мен кыргызча сүйлөп баштадым. Демек бул үй бүлөдөн гана эмес. Үй бүлөдөн гана эмес да. Бул башка жерден да болуш керек да. Эми биз азыр балдарыбызга ошо кыргыз тилдүү китептерди окутпайбыз. Китеп окубайт балдарыбыз. Китеп окубайт, анткени оор окуган. Силер кыргызча мектепте окудуңар да, кыргызча мектепте окугандан кийин силер түшүнөсүңөр. А орус тилдүү, орус класстагы окуган балдарга кыргызча китептерди берсеңер, аларга оорго турат да, анткени мен деле берем балдарга. Такыр эчтекени түшүнбөйт. Ооба. Окуй беришет, бирок мындай түшүнүгү жок эле окуй беришет да. Анан мындай сүйлөгөндө деле мындай мааниси жок эле сүйлөй беришет кыргызча. Анан канча мындай бизде мисалы ушул кыргыз тилдүү деген жагынан мен биздин айыл өкмөттө айылдарды, көчөлөрдү аттарын кыргызча коюп атабыз. Анткени биздин балдарыбыз мисалы Ломоносов көчөсү, Пушкин көчөсү, Караколдо бүт ошондой Ломоносов көчөсү, Пушкин, биз мисалы биздин өзүбүздүн атактуу инсандар бар Королькова да. деген көчөлөр. Атактуу инсандарыбыз бар да, мисалы Касым Тыныстанов, Чыңгыз Айтматов, Советбек Жумадылов деп ушундай өзүбүздөн чыккан атактуу инсандардын аттарын коюп атабыз. Ошого элдерибиз макулдугун берип, Негизи көчөлөрдү 1, 2, 3, 4 деп эле коюш керек да. Ошо аттардын баарын атап отурбай, анда такыр эле маселе чечилет болчу. Эгерде биз азыр деген башыбыз ооруп атпайбызбы? Бишкектеги райондорду Первомайский, Ленинскийлин баарын деген кыргызчалайлы десек эле деген башка жактан ызуучу чыгарып эле турат. Негизи эгерде биз мындай чечсек, 1, 2, 3, 4 мындай салып койсок, анда деген маселе чечилмек да. Анда эч ким айтпайт болчу. Булар деген кыргызчалап атат дебей эле, мындай цифра эле кылып эле ошо. Эми бизде дагы мындай башка өлкөлөрдө ушундай го, тиги 1 авеню, там Эркиндик 1, там, например, Фрунзе деген көчөбүз бар го, 1, 2, 3. Фрунзенин ордуна 1-чи көчө, 2-чи көчө деп эле бир койсо болот да. Мисалы айылдары бүт эле орусча, мисалы үчүн Михайловка, Григорьевка, Ананьева, Алтавка бүт бар эле, Романовка бүт бар эле ушундай болуп атат. Анан эмне кылабыз ошо өнүктүргөнгө? Анан Кыргыз тили ошол сиз айтып атпайсызбы? Кыргыз тил, киргиз ошол жактан чыгып атпайбы? Биз бул жагынан деген буларды калтыралы деп мындай эчтеке өзгөртпөйлү деп атабыз алфавитти. А бул жагынан деген өзгөртөлү десек,
башка да өлкөнүн таасири болуп атпайбы аларда деген. Туура. Жок, өзгөртпөгүлө, ошо бойдон калсын деп туруп, анан мындай биз бир 2 анжыда турабыз да, биз эмне кылышыбыз керек? Кыргыз Башка тилибизди өнүктүргөнгө өлкөлөрдүн бирдеме таасири башташыбыз дагы, керекпи? башка өлкөлөрдүн таасири дагы катуу тийип атат деп айтсам туура болот. Мисалы балдарыбыз деле алсак, мынакей мультфильм көрүп атышат, бүт орусча. Кыргызча деги эле бир мультфильм көрбөйсүң, чанда или англисче. Анан бала деген жаңы ошо эреке дүйнөнү таанымы баштаганда мультфильмден баштайт. Ошо мультфильм мээсине сиңип калат, булар как губка, ошону тартып алат дагы, ошо тилде сүйлөй баштайт. Тили чыга элек бала англисчеге уже наклон болуп калат дагы, орусчага дагы болуп калат да, кыргыз тилде айта албай калат. Көбүнчөсү ушул себептен биздин кыргыз тилибиз аксап баратат. А силер эмне кылып атасыңар? Депутаттар катары ушул кыргыз тилге өнүктүрүү жаатында эмне иш-чараларды алып барасыңар? Биз болсо жогоруда айттым го, ошо айылдарыбызды өзгөртүп, көчөлөрүбүздү өзгөртүп атабыз да, ошо Баштадыңар. баштадык бизде. Азыр Эми жаңы элден кайра сунуштар түшүп атат. Географиялык, анан тарыхый аттарды коелу деп. Мисалы бизде Михайловка деген айылды билесиздер. Ошону азыр биз Сарыкөл деп котордук. Сарыкөл эле болчу ошондо. Орто жолдо бул Биз деген Михайловка ошол болуп убакта калган. эле биз аякта кызылча, морковкаларды ошол жактан биз деген иштегенбиз да, поляларда ошол жака барганбыз да. Ортодо Кичинекей чагыбыздан да Сарыкөл эле болчу. Михайловка болуп калган. Биздин Тогуз булак айыл Николаевка болчу. Азыркы Ысык көл айылыбыз Маяк деп айтылып калган. Анан азыр ошонун баары мынтип акырындык менен мындай өзгөртүп, өзүнүн нугуна келтирип атабыз. Бул каршылыктар болду биз Сарыкөл айылын алмаштырганда, бирок биз ага карабастан элдерибиз ошого мындай туруштук берип, Жок, ошондой эле силер алмаштырганы менен ошондой эле калып атпайбы? Каяка барасың десе, Михайловкага барам дейт. Эми мен азыр мынтип айтам, өзүмдүн айылымды айтканда, Николаевканасыңбы десе, жок. Биз 2009-жылдан бери Тогуз булак болгонбуз. Биз Тогуз булакпыз деп. Мен сразу ошондо айтып кетем, ошол учурда эле. Михайловка деп айтпагыла, Сарыкөл болгон. Маяк эмес, Ысык көл болгонбуз деп ушинтип сразу ошол жерден түшүндүрүп элдерге мындай маалымат берип кетем да. Жакшы экен. Оргочордо кандай абал? Оргочордо эми сиздин сурооңуз баягы кыргыз тилдин өнүгүшүнө салым кандай деп атпайсыздарбы? Биз эми ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары президентибизден чыккан жарлыктары менен негизинен иш алып барабыз да. Мамлекеттик тил саясаты деген бар, кыргыз тилди өнүктүрүү деген жарлыктары бар. Алдарды биз жанагы мектептерде, бала бакчаларда маданий иш-чараларды, майрамдык иш-чараларды өткөргөндө көбүн эсе улуттук форматта десек болот, улуттук наркты сактоо максатында кыргыз тилин өнүктүрүү жалаң кыргызча, нукура кыргызча азыркы убакта деле ошо бала бакчаларыбыздын айрым тайпалары кыргызчага өтүп атышат да. Жасалгаланышы, жасалышы, баардыгы көрсөтмө куралдардыгы тең баардыгы кыргызчага өтүп атышат. Биздин талап ошондой. Баягы астыларына план коебуз, ушундай кыргызча өтсүн деп, анан баягы өзүбүздүн дагы оюбузду, сунуштарыбызды айткан кезде ошолорду баса белгилеп айтып кетебиз да. Анткени биз өзүбүз кыргыз болуп аткандан кийин, кыргыз айыл болуп аткандан кийин, мектеп, бала бакча баардык тең кыргыз болуп аткандан кийин албетте кыргыздын тилинин өсүп өнүгүшүнө өзүбүз салымыбызды кошпосок анда башка ким кошот? Биз ошол азыркы ушул учурдан пайдаланып, мен дагы баардыгына чакырат элем да, биз өзүбүздөн баштайлык. Башка күнөөнү башкадан издебей, мисалы үчүн кичинекей балдарды ошо телефонду көп көрүп орусча чыгып атат, тил англисче чыгып атат деп атпайсызбы? Ошо балабызга телефонду берип атканда кыргызча мультфильмди коюп берип койсок болот да, деп ойлойм да. Бар болсо. Бар го эми азыр кыргыздарда жакшы эле мультфильмдер чыгып калды. Анан ошону үйрөтсөк, бир пастада эле аны көрүп бүтөт, анан эмне көрөт, анан кайра эле англисче, орусчага кетип калат. Мен ушунчалык коеюн, бул кыргыз тили боюнча, кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча бул Кыргызстандын эң нукура кыргызча айылы ат башы, салт сана, ырым-жырым бүт баары илгерки кыргыздардан калган салт менен. Анан кыргыз тил мектептерибиз да бар, орус тили да мектебибиз бар, орус тилдүү. Анан биздин балдарыбыз кыргызча так сүйлөйт, бирок ошол эле убакта англис тилдерине курстарына барышат, орус тил курстарына барышат, кыргыз тили деле бар.
Анан биз иш чара өткөндө сөзсүз түрдө кыргыз кийимдерин, улуттук кийимдерине басым жасайбыз. Элечек, чепкен, алжапкыч, жанагы биздин белдемчилер, чапандар, жалаң ошондой кийимдерди кийип алып, неберелерибизди эриштип алып, иш чарада кыргыздын нукура азыктарын же болбосо кийимдерин, салт санаасын ошо жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан башка региондордо салыштырмалуу бизде көйгөй азыраак. Назия айтып атпайбы? Биз ушинтип кыргыздын кийимдерин кийип алып, анан жана тамак ашын, аркы эркини ушинтип көрсөтүп атабыз. Биз ошондон дагы бир кемчилигибиз бар да. Биз балдарыбызга кийип алгандан кийин балдарыбызга айтып түшүндүрбөйбүз. Могул чыптама, бул белдемчи, бул масы деп түшүндүрүп бербейбиз да. Бул элечек депчи. Деп мынтип карап коюшат. Кыргызча кийинип алыптыр. Эмнени кийип алганын биз ошонун маанисин түшүндүрүп бербейбиз да. Ошол да жагыбыздан да мындай кемчилигибиз кетип калат да. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз ушул жаңы эрежелерин өзгөртүү керекпи деген алфавиттеги жаңы эрежелерди киргизүү керекпи деген темадагы талкууну жүргүздүк. Мен ойлойм аябай кызыктуу болду. Анткени ар бир мындай элеттерге барып биз атайын ала албайбыз да. Силер өзүңөр келип көрдүңөрбү, өзүңөрдүн оюңарды айтып атасыңар, эл эмне деп атат дегенде ошо жерден укса болот да. Биз менен ушу Назира Жанагулова, Ат башы айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты келип отурат. Жана Динара Урбаева, Ысык көл айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты, аялдар кеңешинин төрайымы. Гулиза Мукешева, Оргочор айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы болду. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Ийгилик, келип тургула. Ушу менен Кыйын долбооруна ийгиликтерди каалайбыз келгенибизге. Сиздерди да Баарыбыз сыймыктанабыз, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ишиңиздер ийгилик келсин. Рахмат. Чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире.